Ассаламу алейкум. Менин жеке баракчамда кат куржунума каттар, суроолор келип турат экен. Ошолордун көпчүлүгү үй бүлө жөнүндө экен. Күйөөсүнө таарынгандар, аялына наразы болгондор, кайын журт проблемасы, кайнене, келин, кайнеже, кайнага дегендейчи. Анан ошондо күйөөм романтик эмес, орой тиет, башкалар менен мамилеси жакшы, бирок мага келгенде эле мындай сууз, корсулдап турат, же болбосо көңүл бөлбөйт, белек бешкекти эле бербейт, анан апасынын сөзүн сүйлөйт, анан аялым үйдө шалтыруук, тамак сый албайт, ал эле бул эле деген сөздөр да. Экинчи турмуш кургандар бар экен. Биринчи турмуштан балдар келгенде мага көңүл бөлбөй коет деп ушундай. Анан аягында ошо ажырашып кетсемби деп атам, бирок балдарды ойлоп атам дегендер да. Албетте эми жашоодо сөз проблема болот. Эрди катын урушат, эси кеткен болушат деп кыргыз бекер айтпайт. Бирок ушул мен айткан жүйөлөрдүн бири дагы ажырашууга себеп болбош керек да. Эми кеңешти сураганга берди, сурап атасыздарбы? Мен эки үч эле кеңеш берейин. Биринчи, ажырашуу ойго да келбесин. Азыркы байбичелерди, аксакалдарды көрүп атасыздар да, небере чеберенин курчагында мындай бактылуу жашап аткан. Ошолор эмне жөн эле ушулдан келип калды дейсизби? Андай болгон жок. Алар да урушкан, алар да талашкан, алар да келишпестик болгон. Болгондо жаманды жашырган, жакшыны ашырган, үйдөгү проблеманы сыртка чыгарган эмес. Анан айтат го, тууганын урушу торконун жыртылышы, бүгүн урушасың, эртең кайра сезим сүйүү келет. Алмашкан дүйнөдө акыбал өзгөрөт, бирок нике өзгөрбөш керек да. Анан сабырдын түбү сары алтын дейт, саргая жортсоң кызарта бөртөсүң дейт. Ошентип отуруп анан бакыт келет. Бакыттын даамы ошол 40, 50, 60 жаштан кийин өзгөчө билинет экен да. Ошон үчүн ажырашууну ойлобоңуздар. Мындан өтүп кетиш керек. Кечирим менен, сабыр менен, түшүнүшүү менен. Чын, азыркы ачуу менен чечим кабыл аласың, бирок көпүрөнү бир өрттөгөндөн кийин аны кайра калыбына келтире албайсың. Бузуш оңой, куруш кыйын. Бир үйдү жылдап курасың, бирок бурганда эки эле күндө бузуп коет, мындай усталарды чакырсаң. Ошол сыяктуу нерсе. Бирок аны кайра калыбына келтиргенге жылдар керек. Хрусталь деле сындыргандан кийин кайра жабыштыра албайсың. Ошон үчүн мындай кечирип, күнүгө жүрөктөрдү тазалап жашайлы. Бул маанилүү нерсе. Экинчиси, психологторго барбаңыздар. Сиздин проблемаңыз психологдун бул акчасы, бизнеси. Ал отуруп алып дагы терең айтып бер деп анан баштайт. Азыр күйөөлөрдүн көбү токсичный деген сөздөрдү ойлоп табышты. Анан абьюзерлер көбөйдү деген сөздөр бар. Анан сенин жеке мейкиңдиңе эч ким кирбеш керек. Личное пространство деген сөз бар. Анан ты достойна большего деп отуруп, анан үй бүлөнү бузат. Анан сурап бала кезде травма болуптур. Анан мынте берсең, бала үчүн жашай берсең, өзүң үчүн ким жашайт? Мындан да жакшысына татыктуусуң дейт. Андан чыксаң, андан жакшысына туш келбейсиң. Балким андан да жаманына туш келесиң. Адам качан адамдын кадырын билет? Качан колдон чыгарганда, ажырашканда. Ошон үчүн суранат элем ушул эки нерсени. Биринчи, ажырашууну ойлобоңуздар. Аллах Таала бул күндөрдү өткөзөт. Кудай күйөөгө, аялга ынсап ыйман берсин, баары жакшы болуп кетет каласа. Экинчиден, ошо психологдордун кеңешин албаңыздар. Эми кечирип коюңуздар, жана Идрис Айтибаев деген иним айткандай, псих болуп баратып, психолог болгондор аябай көбөйдү да. Алар төлкө жашоону бузуп атат. Ошон үчүн Кудайга таян. Анан дагы бирдекени айтайын. Алла Тааланын уруксат бергендердин арасынан эң жактырбаганы эмне? Никенин бузулушу, ажырашуу. Шайтандын да эң чоң ийгилиги арак ичирген эмес, зина кылдырган эмес, үй бүлөнү бузгандык да. Бүт талак айтып алып өкүнгөндөр, талак сурап алып ыйлагандар ушундайлар аябай көп экен. Ошон үчүн кылып өкүнгөндөн көрө кылбай кечирип койсоңуз, Алла Таала түздөп кете берет. Кудай калса баары жакшы болот. Ассаламу алейкум.